Сиздер көрүп аткан бул имарат 1983 жылы курулуп, биздин Кыргызстандын белгилүү кино актеру, белгилүү сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун ысымын алып жүргөн. Бул жерде 4-класска чейин гана билим берилип, андан кийин жаңы мектеп салганына байланыштуу жакынкы аралыкта бул жерде бала бакчага айлантуу иштери жүрүп жатат. Бала бакчага муктаж болгон элиттиктер көп жылдан бери бул күндү чыдамсыздык менен күтүп келишет. Эми 70 орунду заманбап бала бакча октябрь айында пайдаланууга берилет. Кесекте турган айылдагы 60 бала 2 тайпага бөлүнүп тарбияланышат. Көп жылдан бери бул садикти күтүп жүргөнбүз. Аябай айыл тургундары кубанычта. Биз садикке коңшу айылга алып барып, аябай ата-энелер кыйналчык сүйрөп жүрүп. Азыр шүгүр баарыбыз сүйүнүп атабыз. Иш жүрүп атат, жумушчулар өздөрүнүн ишин кылып атат. Буюрса 1-октябрда ачылабыз деген оюбуз бар. 5 жылдан ашык каңгырап бош турган эски мектепте учурда иш кызуу жүрүп жатат. Имараттын ичин оңдоп түзөө иштери Дүйнөлүк банктын долбоору аркылуу ишке ашууда. Ал эми сырткы жумуштарды бүткөрүүгө, бакчанын айланасын көрктөндүрүүгө Таш Төбө айыл өкмөтүнүн бюджетинен 3 миллион сом каражат бөлүнгөн. Эски мектептин имараты ошондон бери бул жөнүнө турган. Быйыл биз биякты оңдоп түзөө иштерин өткөрүп атабыз. Ички жазалгасын Дүйнөлүк банктын проекти менен Чыңгыз International Group ЖЧКсы жасап атат. Сырткы жазалгасын жергиликтүү бюджеттен, Таш Төбө айыл өкмөтүнүн бюджетинен жасап атабыз. Сырткы жазалгасы, жылыткыч системасы ошонун баарына 3 миллион кетет жергиликтүү бюджеттен. Аламидин районунда 28 муниципалдык бала бакча бар. Дүйнөлүк банктын долбоору менен райондогу 11 мектепке чейинки билим берүү мекемесинде оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Андан сырткары калк көп жайгашкан айылдарды бала бакча менен камсыз кылуу иштери боюнча иштер жүрүп жатат. Район боюнча ушул проектке биз деген 11 бала бакчаны киргизкенбиз. Бул ар бири мынакей Гроздь айыл өкмөтүндө, Васильевка айыл өкмөтүндө жана башка айыл өкмөттөрдө ошол жакта баарында оңдоп түздөө иштери азыркы убакта өтүп атат. Облус жетекчиси талапты катуу коюп, чүйдө социалдык объекттерди куруу, оңдоп түзөө иштери активдүү жүрүүдө. Жумуштар республикалык, жергиликтүү бюджеттен сырткары өнүктүрүү фонддору жана түрдүү уюмдардын колдоосунда жасалып жатат. Сталбек Абдыраев, Руслан Бараненко, ЛТР каналы, Чүй облусу.